Biz bugün söz kıluşu temamız astronomiya жөнүндө. Астрономия предмети бул кантип пайда болгон, жана ал эмнелерди үйрөтөт, окутат, ошо жөнүндө сөз кылсак. Биринчиден астрономия деген сөздүн келип чыгышын көңүл бурсак, астрономия дегенибиз астрономия. Бул грек тилинен эки сөздөн алынган, грек тилинен. Бул биринчи астрон дегенибиз бул жарык чыгаруучу, жарык чыгаруучу. Ал эми номус болсо бул закон. Демек астрономия деген бул жарык чыгаруучу, асмандагы жарык чыгаруучулардын келип чыгууларын, алардын өнүгүшүн, пайда болушу жөнүндөгү окутуп үйрөтүүчү илим болуп эсептелет. Эми асманда жылы алып көрө турган болсок, мына бизде ала турган болсок, могу сүрөттө мынакей биздин күн, мына могу жерде биз күн десек, мынакей биздин күн. Яны тегерегинде мына карагыла, ошо асмандагы планеталарды, ушулардын келип чыгышын, алардын түзүлүшүн, өнүгүшү жөнүндө окутуп үйрөтүүчү илим болуп эсептелет. Мындан сырткары дагы бизде мына могу жерди карап турган болсоңор, планета сырткары бул жерде астероиддер, мына булардын дагы келип чыгышын, пайда болушу жөнүндө биз окуп үйрөнөбүз. Эми бул илимдин келип чыгышына эмне себеп болду? Астрономия илиминин келип чыгышынын себеби бул миңдеген жыл мурда эле пайда болгон. Бул адам баласынын практикалык муктаждыктарынан. Мисалы келип чыгышына кандай муктаждыктар болот? Биринчи, убакытты кантип аныктайбыз? Убакыт, жыл мезгилдери. Мындан сырткары эми айыл чарба жумушуна алып көрө турган болсок, ушу асманды карап туруп биз айыл чарбасына кайсы убакта мисалы эгинди эгиш керек, эгинди эгүү, мал чарбасы боюнча дагы мына ушуларды дагы биз ушу астрономия илимдеринен биз негизги жыйынтыктарды алсак болот. Эми астрономия илими кайсы жерде пайда болду? Мен биринчиден биз көп китепти алып карай турган болсок, бул Вавилон деп китепте айтып жүрөт, Вавилондо, Египет, анан Кытайда. Эми мындан сырткары мен азыркы убакта айтып көрө турган болсок, бул бизде китепте көп берилбейт. Мына Орто Азия, мөжөлөп дагы кошуп койсок биз, Орто Азияда мына карай турган болсоңор, могуруки турган ошо ортада Самаркандда Улукбектин обсерваториясы болуп эсептелет. Улукбектин обсерваториясы. Бул Улукбек өзү ушунда жылдары 1394-жылы деп китепте жазылып, 1394-жылдары өзү ушу обсерватория түзүп, ушу обсерваториянын натыйжасында эксперимент жүзүндөгү 1018 жылдыздардын ордун так аныктап мынакей китепке жазып кеткен. Бул китеп бул адам боюнча азыр китепте көп айтылбайт. Ошондуктан мен ушу эмеде айтып коем, ушу Улукбек дагы астрономия илимин өнүгүшү боюнча чоң салымдарды кошкон. Мындан башка дагы бул астрономия илимин өнүгүшүнө дагы бул Ысык көл областын алып көрө турган болсок, Ысык көл областын алсак, областында Ак-Суу районунда Тепке айылында Манаке деген астрономда чыккан. Манаке бул астроном жана касиеттүү адам болгон. Бул дагы ошол кезде ошо асман жылдыздарын карап туруп, бул ошо кайсы убакта эгин эгиш керек, кайсы убакта малды мисалы жайлоого чыгарып кайра чүйүш керек. Мына ошол боюнча так маалыматтарды берип турган. Эми ошо жылдары мына мисалы Улукбектин өмүр баянына бир аз токтоло турган болсок, ошо 15-16 кылымдарда ушул обсерваториясын курган учурда бул ушу илимпоздорго көп кысым көрсөтүлгөн. Улукбек мисалы ошо буну өз баласынын колунан курман болгон. Себеби ошол кезде туура иш кылып атасыңар деп көбү буларды куугунтукташкан. Мындан башка дагы Египеттен чыккан, Вавилондон чыккан дагы астрономдорго ушундай терс ар кандай иштерди кылып келишкен. Эми мындан башка дагы айта турган болсок, эми бизде мына азыркы учурда астрономия илими бизде мынакей сүрөттү ала турган болсок, мынакей биздин галактиканы мынакей көрсөтүп турат. Бул
астрономия илими бул негизинен аалам жөнүндөгү илим болуп эсептелет. Аалам аалам болсо бул эмнеден турат? Бул галактикалардан турат. Галактика. Мынакей могу сүрөттө карап турган болсок, бул биздин галактика болуп эсептелет. Мына бул көрсөтүп коеюн, бул биздин галактика. Мындан бизден сырткары дагы бизге кошула болгон бул Андромеда тумандуулугу деп коебуз. Тумандуулугу. Эмне үчүн тумандуулугу деп аталат? Себеби тумандуулук деп аташынын себеби азыркы учурда илимдин өнүгүшүндө биз мына могуерки сүрөттү алсак, мына бул как раз биздин мына кошуна жакын турган галактика Андромеда тумандуулугу. Муну биз азыркы учурда илимдин өнүгүшүндө телескопторду карай турган болсок, бул так бизге азыр ичин ачып көрсөтө албайбыз, ошондуктан биз астан караган туман болуп эсептелет. Мына карасаңар, бул бизге жакын турган галактика болуп эсептелет. Эми галактикалар, мына биздин галактикага келсек, бул өзү спираль түрүндө. Мына карагыла, спираль дегенде бул жерде ядросу, мына бул ядросу мен өзүнчө белгилеп коеюн. Муну ядро десек, ядро. Мунун тегерегинде карагыла, могу спираль түрүндө болуп бизге ушундай болуп көрүнөт. Ал эми биздин мына биз жашап аткан күн системабыз, мына карагыла, могу жерде кичинекей гана жылдыз болуп көрүнүп эсептелет. Мына могу жерде мынакей биздин күн системабыз. Биз мына ушул жерде мынакей сүрөттө көрүнгөндө карагыла, мынакей күн системабыз. Күн система мунун тегерегинде мынакей 9 планета болуп биздин күн системабыз түзүлгөн. Айтып көрө турган болсок, эң жакын турган планетабыз бул Меркурий, андан кийин Чөйпөн, анан Жер, Марс, анан эң чоң ири планетабыз бул Юпитер болуп эсептелет. Анан Сатурн, Уран, Нептун, эң алыскы планета мынакей Плутон. Мынакей ушул система, күн системасына карай галактика бир кичинекей гана жылдызы болуп эсептелебиз. Алыстан караганда. Эми биздин дагы бул биздин галактикабыз дагы ачылат деп көп сырлар бар. Муну келечекте ачылат деп айтып кетсек болот. Эми азыркы учурда биз мынакей жакын турган Андромеда тумандуулугу боюнча биз кандайдыр кабарларды алууга аракет кылып атабыз. Мисалы айтып турган болсок, биз Андромеда тумандуулугуна биз жерден туруп, мына Жер планетасына, мына могу жерден туруп биз бул жака ар кандай мисалы ырларды электромагниттик толкун катары ар кандай сөздөрдү мындайча айтканда кат түрүндө биз Андромеда тумандуулугуна жибергенбиз. Бирок азыр ортосунда аралыкты алып биле турган болсок, мына биздин күн система менен Андромеда тумандуулугуна биздин коңшу галактикага жибере турган болсок, бул ортосундагы аралык бул абдан алыс. Мисалы могуерки биздин карагыла, могуерки биздин галактикадан биздин күнгө чейинки аралык бул 45.000 жарык жылына барабар. Жарык жылы. Ал эми жарык болсо, жарыкты билебиз, жарыктын ылдамдыгы бул секундасына 300.000 километр секунда менен кетет. Эгер жарыкты жибере турган болсок, карагыла, мынакей биздин галактика күнгө чейин 45.000 жарык жылы керек болот. Ал эми бул биз жиберген, могу жерден жиберген, бул Андромеда тумандуулугуна жиберген биздин ырларыбыз, ар кандай сөздөрүбүз бул мындай так айта алмай, жакындаштырганда буга 100.000 деген жылдар керек болот. Эгерде биз жиберген могуки ырларыбыз, сөздөр, кандай информациялар эгерде бияка жете турган болсо, биздин максатыбыз булар кабыл алып кайра бизге ушул жерден күнгө кайра өздөрүнүн ушундай бир кабарларын жибере турган болсо, анда биз ушу жакынкы биздин галактика менен кандайдыр ортодо бир карым катнаштар түзүлөт деген максаттабыз. Эми мындан башка дагы бул биздин галактика, мынакей айттык, биздин галактикабыз эми бул жерде 9 планета, мына сүрөттөн көрүп турасыңар, 9 планета, алардын дагы спутниктери, башка жактан жандоочулары, спутниктер жайгашкан. Мындан башка дагы биздин күн системабызда астероиддер дедик, бул кичи планеталар, астероиддер болуп эсептелет. Мындан сырткары кометалар, мындан сырткары метеориттер деп коебуз, метеориттер, анан метеор деп айтып койсок болот. Мына ушулар жөнүндө биз негизинен астрономдордон сөз кылышыбыз керек.
Эми биз бул 9 планеталарды алып көрсөк, мына бул жерде эми 9 планета дедик, эми астероидтер, мына өбөркү жерде ири турган бул астероидтер. Эми буларды карагыла, планетадан булардын айырмасы, планета бул негизинен шар формасында болуп эсептелет. Ал эми астероидтер болсо ар кандай, булар шар формасында айтууга мүмкүн эмес. Булар сынык түрүндө кезигет. Булар болсо Марс менен Юпитердин ортосунда жайгашкан. Эмне үчүн ушул жерде жайгашкан деп эсептесек, мына биздин карагыла күн системасында бизде күндөн кийинки эле чоң планетабыз бул Юпитер болуп эсептелет. Юпитер. Ошондуктан мынакей азыркы биздин бөлчөмдөрүбүз бар. Бул массасы чоң болгондуктан тартуу күчү, гравитациялык күч да бул жакта чоң болгондуктан ушул астероидтерди өзүнүн жанына кармап калган деген информация бар. Ошондуктан Марс менен Юпитердин ортосунда астероидтер жайгашкан. Ал эми кометаны айта турган болсок, кометалар булар карагыла ушу астероидтердин кагылышуусунун натыйжасында ар кандай булуттар, осколкалар пайда болот дагы. Алар анан бизге кометаларды ушунда мына айтсак, мына могу астероидтердин натыйжасында метеориттер пайда болот. Ал эми мында сырткары дагы бизде асманыбызда тиги кометалар да жайгашкан. Алардын өзүнүн орбитасы бар. Мисалы бизге эле керектүү эмне болгон Галлей кометасы деп коебуз, ал жөнүндө кийин сөз кылабыз. Галлей кометасы мисалы биздин жерден келет да калып акыркы мөөркү Плутон планетасына чейин мына мөөркүндө болгон орбитаны мындай басып келет. Мына карагыла ушул жерге мынакей ала турган болсок, мына астероид десек, бул 75-76 жылда кайра биздин жерге кайтып келет. Ошондо мына биздин астероид десек, мына Галлей, то есть комета. Бул Галлей кометасы десек, Галлей кометасы. Бул акыркы жолу биздин жерге 1986 жылы келген, 86 жылы келген. Эми бул буюрса кийинки кайра келиши 2062 жылы кайра жерге кайтып келиши мүмкүн. Мына ошондуктан карагыла биздин өбөркү күн системасында карагыла ушундай биз жарык чыгаруучуларды байкап турсак болот. Мындан башка дагы бизде асманда жылдыздар дагы кезигет. Булар боюнча да биз кийин сөз кылабыз.